Фамилиям Шарматова, атым Аида. Сиздер азыр мына келип 2 күндөн бери ушул мына куралдуу кагуучудан жабырып калган айылдардын балдары менен иштешип атыпсыздар. Эми балдар эле эмес, айылдар, чоңдор да бар экен. Айрыкча кайсыл муун жардамга муктаж болуп атат, анан балдардын энеси кандай экен бүгүнкү күндө? Акыбалы. Эмоционалдык абалы оорураак деп ойлойм. Балдар мектепке чейинки балдарда андай эле билинбейт. Анча эле чыккан жок, но 8 жаштан баштап 14 жашка чейинки балдарда в основном, особенно эркек балдарда көбүрөөк коркунуч бар да. Тарткандары болсо көбүнчө кара түс менен тартылат, түндү тартат, же болбосо танканы тартат, же болбосо оружияны тартат. Ошону эле тартып атышат. Анан кийин кыздарда болсо көбүнчөсү кызыл байракты тартып атканын, элди үмүттөндүрө турган эмелерди тартып атышат. Анан баардыгында эле кара түс менен тартканыга ушулар эмоционалдык абалы оор экени байкалып атат. Бирок психолог катары айтат элем, бул азыркы баштапкысы болуп жатат. Биз психологиялык методикаларды жүргүзө элекпиз. Краскасына, мына тандаган боекторуна карап эле эмоционалдык абалдарын байкап атабыз. Биз ушул күндөрү мына Тоолуу Карабахта иштеген турциялык биздин кесиптеш психологдорубуз менен кеңешип, ошолор менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Алар дагы ушул эле биздин эме кылган методдорду колдонушуптур. Ошону эле колдонгула деп алар дагы бизге кеңеш беришти. Андан сырткары бул жерде эмнени айтмакпыз биз? Эмоционалдык абалы оор деп айткан менен, азыр анча билинбеген менен, убакыт өткөндөн кийин айтылат ПТСР деп коет. Посттравматический стрессовый расстройство деп. 1 ай өтөбү, 15 күн өтөбү, ошондон кийин балдарда ошол абал байкала баштайт. Балдар менен азыр баштапкы методикаларындай сүрөт тартуу менен эле эмоцияларын текшерип атабыз. Убакыт өткөндөн кийин алар менен кайрадан текшерип көрүп туруп, ошол стрессовый расстройствого бала кабылдыбы, кабылбадыбы, ошонусуна карайбыз дагы. Анан ошондон кийин программа, план түзүп туруп, ар бир бала менен иштей башташыбыз керек. Да, ошондо гана психологический жардамды көрсөтөбүз. Азыр караңгы бул эмоцияларын неме кылган. Азыр эгер балдарга сүрөт тарттырсак, в основном балдар жашыл түстө, сары түстө, ток сары түстү, ушундай пушту түстү тандашат да. Биз азыркы иштешип жаткан толеранттуулук фонду бар. Эл аралык толеранттуулук фонду бизди ушул жерге чакыртып, бизге көмөк көрсөтүп, бизди жайлаштырып эме кылып атат. Алар бизди ошол краска, боектор менен, кисточка, карандаш, бүт керектелүүчү жабдыктар менен бизди камсыздашып атат. Мына экинчи сүрөттү дагы көрсөтөйүн. Булардын тартканы мындай кара түс болуп атат. Сары аралашса дагы мына кара болуп атат да. Үмүтүнүн сары кылып тартып атат. Анан булардын эмеси абалы кара болуп атат. Балдар менен мындан ары иштешпей ушул бойдон таштап койсо, мунун келечекке бир кооптуулугу барбы? Келечекке боло турган болсо, мисалы үчүн бизде айтылат психосоматика депчи. Психоз деген, душа деген болсо, сома деген, тело деген да. Душевный состояниясы, то есть эмоционалдык абалы, мына телесный деп коет да, денесинде мындай биздин физиологиябызга өтүп кетиши мүмкүн, ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн дейлет да. Мисалы үчүн азыркы эле ушул эвакуация болуп келген аялдарда переживать кылып ойлонгондон кээ бирөөлөрүнүн давлениясы көтөрүлүп атат, кээ бирөөнүн жүрөгү ооруп атат, кээ бирөө тамагын сиңире албай атат. Бул ушуга окшогон оорулар биздин көп ойлонгонубуздан ошол жака алып келип атат да. Ошон үчүн балдарда дагы эле ошондой болот. Кийинчерээк дагы ошол травма болуп чыга келет. Кийинки жашоосуна дагы терс таасирлерин тийгизет. Андан сырткары биз колдонгон ушул боекторду айта кетсем, биринчи кара түс менен кызыл түс жок болуп атат да. Түгөп калып, калган түстөр калат. Ак менен сарыга анча тийбейт дагы. Кара түс, көк түс, анан кызыл түс. Кызыл кандай кылып эле тартышып атат да. Гүл тартканда дагы балдарыбыз кара кылып тартат. Гүлдүн жалбырагы жашыл болот, гүл өзү кызыл болот. Андай немесине карабайт. Кара болуп кетип атат да сүрөттөрү балдардынчы. Ошондон эле булардын эмоционалдык абалын көрүп атабыз. Бул ушул чек арадагы ушул айылда дайыма бир мындай чыңалуу басым менен жашап атышат. Эми булар ушундай коркуу сезими дайыма. Булар менен ушул мектептерде балким ушундай бир психологдор дагы мезгил-мезгилинен иштешип туруш керекпи? Кандай кылыш? Иштешип туруш керек. Анан кийин тем более мисалы үчүн биздин Кыргызстанда мектептерде соцпедагог деген штат бар, бирок психолог деген штат жок. Учурдун талабы боюнча ар бир мектепке психолог коюш керек. Бул былтыркы эле пандемия мезгилинде анык билинди, потому что биздин балдарыбыздын мисалы үчүн бир 7 чактысы суицид менен эме кылганда эле билинди. Пандемия мезгилинде дагы биз мына ОШМУда эмгектенген мугалимдер жана башкалар ушул бөлүнүп
областарга бөлүнүп туруп психологиялык онлайн консультацияларды берип иштедик. Ошондой эле мектептерде жок болгон ушундан эле биринде көбүнчө ата энелердин кайрылганы болду. Балдарыбызды үйдө 1 сааттан ашык алаксыта албай атабыз. Эми кандай кылып иштейбиз, эми кандай кылабыз деп суроо берген ата энелер көп болду да. Демек мектептерге психолог. Эгер мектептерде дагы психолог штаты болуп, балдар бакчасында психолог штаты болгондо ошол ата энелер ошолор менен эле кеңешип иш жүргүзөт болуш керек эле. Азыркы абалды айта турган болсок, мисалы үчүн да, бул соцпедагогдор, эмгектенип атат, соцпедагогдун милдети башка, психологдун милдети башка болуп атат да. Биз психологдор ар бир баланын өзгөчөлүгүнө карап мамиле кылабыз да. Ошонусу менен иш жүргүзөбүз. Бир эле бала менен бардыгына жүргүзгөн эле ошол балага план түзбөйбүз. Ар бир баланын өзгөчөлүгүнө карап өзгөчө план түзүлүп, ошону менен иштелет да. Мындан аркысына дагы башка жактарга болбосо дагы ушул чектеш айылдарга чек арада турган психолог штатын коюп туруп ошолор биргеликте иштешсе жакшы болмок эле. Дагы менин кошумчаларым азыркы текшерген балдардын ичинен көбүнчө Аксайдын балдарыныкы эмоциональный состояниясы оорураак болуп чыгып атат да. Эми мисалы үчүн бир 10 баланы сүрөткө тарткызсаңыз канча баланын сүрөтү ушундай бир кечээ болсо мына Ленина мектебинде азыркы Ленина мектебинде 40 бала бар. 40 баладан 16 баласы муктаж. Азыркы баштапкы биринчи этабында эле да. Кийин уже убакыт айтып атпаймынбы, убакыт өткөндөн кийин калгандарында да чыгат ПТСР деген. Буларда азыр баштапкысында 16 болду. Бул азыркы ушул Ленина мына 57-чи лицейде биз кечээ 51 бала менен иштештик. 51ден 21 балада ошондой эмоционалдуу абалы оорураак экенин аныктадык да. Бул мына азыркы биздин мына 57-чи лицейде бүт эле Аксай айылынын тургундары. Азыркы бүгүн болсо мен Бөкөнбаева, Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепке бөлүндүм. Ал жерде иштеп атабыз. Бүгүн кечиндеси алардын иши боюнча дагы мына отурган психологдор менен биргеликте консилиум өткөрөбүз. Консилиумга карап, ошол жерден дагы жабыркагандарды тартабыз. Ал жерде болсо жаш балдардан 91 бала экен. Эң көп. 91 бала эң көп мына Баткен боюнча ошол жерде жайгашкан экен. Ал жерде болсо мына Аксай айылыны бир айыл ушул жерде жайгашканыга бири-бирини билгенге иштеш оңоюраак болуп атат да. Ал жерде 4 айыл топтолуптур. Аксай, Миңбулак, Көкташ жана Актатыр 4 айылдын эли топтолуптур. Ошого алар менен жаш балдар менен иштеген неме кыйыныраак болуп атат. Саны көбүрөөк болуп атат. Анан чоңдор менен иштегенге биздин Ош шаарынын мэриясына караган үй бүлөлөр жана балдар менен иштөө психологиялык жардам берүү центринин башчысы Гүлнар эже Онкошова менен Жанат эже келген. Алар чоң аялдарга консультация берип, мотивация берип атат. Ошмудан келгендер Нурсултан, менин коллегам, мен жана мына Зарина, биздин психологубуз, мына Жазгүл. Дагы 2 кызыбыз 2 мектепте бака калды. Эртең дагы башка бүтүрүүчү курстун студенттери келип кошулат. Бизден сырткары Кадамжайда дагы 2 студентибиз иштеп атат азыр. Кызылкияда 2 бүтүрүүчү студентибиз, анан 1 студентибиз иштеп атат.